Sajda ayat okулганда кантип сажда кылуу керек? Көрсөтүп бересизби? Менин башым көп ооруйт. Томография кылайын десем, жоолукту чечиш керек. Ошондо эркек киши болсо эмне кылам? Сажда тилава кантип аткарылат деп YouTube'га жазсаңыздар, чыгат ошол жерден. Ошентсе да биз айтып кетели. Ниет кыласыздар сажда тилават намазды окууга деп. Түз эле рүкүда кылбайсыз. Төптүз саждага кетесиз. Болду, ошо менен бүтөт. Намазда шарттар кадимкидей буга да шарт коюлат. Даарат болуш керек, оорду таза болуш керек. Ниет кыласыз, сажда тилава намазын окууга ниет кылдым деп, Аллаху акбар деп саждага кетесиз. Болду, кайра отурасыз, намазыңыз бүтөт ошо менен. Ал эми жоолук маселесин албетте мунун сүрөтү мындай да. Аялдын деле аял болгон аврат жерлери бар, киндик менен тизенин ортосу. Роддомго барганда, төрөт үйүнө барганда кандай айтса ошондой болуп атпайбы, врачтар, гинекологдор айтса. Ошол сыяктуу дарыланарда дагы кайсы жерди көргөзүү керек болсо, ошол жерди ачыш керек, көрсөтүш керек, дарылатыш керек болот. Ал маселе жок. Анткени дарыланганы барганда сөзсүз врач кандай айтса, ошондой абалда шарттын негизинде дарыланыш керек болот. Жана ал жерде кишилер көп жүргөн болсо, же 2-3 аял бар болгон болсо, болду, боло берет. Такыр эч ким жок болсо, анда жаныңызга балаңызды, кызыңызды ээрчитип алыңыз, эс тартып алган. Ош беймарал дарылана бересиз, көрүнө бересиз. Бул шариатта эч качан тыюу салбайт.